Депутат Масалиев оор дартка чалдыктыбы? Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев алдында чоң сыноо турганын Фейсбуктагы баракчасына жазып, элдин дубасына муктаж экенин билдирди. Турмушта ар кандай болот, адам эмне болсо да тууганынан, досунан жардам күтөт. Бирок ден соолугу начарлап кетсе, бир нерсеге эле зарыл, жакшы тилек ак бата дуба кылып койсо. Мына мага да кезек келди окшойт. Мени билгендерге, сыйлагандарга, урматтаган кишилерге кайрылмакмын. Алдымда чоң сыноо турат. Докторлор сакайтууга аракеттерин жасаш керек. Сиздерден дубага жана жакшы тилектерге муктажмын, деди Масалиев. Эл өкүлү кайсы дартка чалдыкканын ачыктаган жок. Булак Назар Ньюс. Жет ата баалуулугу жоголду. Баланы эненин атына каттоо маселеси кызуу талкууга алынды. 16 жашка толгон балдарга эненин атын фамилия катары колдонууга уруксат берүү маселеси коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Социалдык тармактардын колдонуучулары аталган чечим кыргыз салтына каршы келерин билдирип, нааразы пикирлерин жазышууда. Каршылык билдиргендердин катарында мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов бар. Ал Фейсбуктагы баракчасына "Мен каршымын, атанын аты менен гана тукум сүрүштүрүлөт" деп жазды. Журналист Айбек Шамшыкеев мындай көрүнүш жет ата сүрүштүрүү сыяктуу баалуулуктарды жокко чыгарып, баш аламандыкка алып келерин билдирген. Буга чейинки тарыхта балдарга аял киши өзүнүн атын берген көрүнүш болгон эмес. Еврейлер гана ошентишет. Же еврейлер өз салтын таңоолап акча берип жатышабы? Байыркы кыргыздарга өтө өөн, уят иш болгон. Тилекке каршы Кыргызстандын конституциялык соту мындай ишке уруксат бериптир. Жет ата түшүнүгү, жет ата сүрүштүрүү баалуулугу жерге кирип, баш аламан болот да. Акыркы мезгилде адам укугу, аял укугу, бала укугу деп аша чаап салтыбызда сапырып, каадабызды мык менен кагып, наркыбызды намыс менен кошо жыйыштырып, артка кеткенден артка кетип баратабыз. Батышты туурагандан да башыбыз чыкпай, түпкү өзөгүбүзгө өгөй мамиле жасап, түкүрүп жатабыз. Бул көрүнүш эми миң. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бул көрүнүш эми миңдеген бой аялдарга жаман өрнөк болуп калары бышык. Бул боюнча өлкө башчысы аттуу баштуу аксакал, көк сакалдарда өз пикирлерин билдирип, талапка ылайык чечкиндүү чара көрүү зарыл. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы жетекчиси Кудреттай Чабаров бул көрүнүш балдардын эртеңки келечегине терс таасирин тийгизет деген пикирде. Өнүккөн өлкөлөрдө да мындай көрүнүш жок. Миллион жолу ажырашып кеткенде деле баланын аты жөнүндө эркектин ысымы жүрөт. Же эмне биздин өлкөнү сыноо полигону катары колдонуп, мачество берүүнү пилоттук долбоор кылып атышабы? Кыргыздын жет атадан нары деген жазылбаган мыйзамы бузулуп, генефонд өлүп, нак башаламан болбойбу? Амакол туура эмес эркекти тандап алган аял өчөшүп барып эчтеке күнөөсү жок балага Айгулова Асан Айнуровна же Айнура уулу Асан деп жаздырып алсын. Эртең эле мектепте шылдың болуп бала экинчи сорт адамга айланбайбы? Өлүп алышы да мүмкүн намысына чыдабай. Аталган чечимден анчалык деле кооптонууга негиз жок экенин билдиргендер дагы бар. Алардын бири укук коргоочу Эржан Сулайман. Балага атасынын атынын ордуна эненин аты берилиши боюнча эмне мынча чече аладыңар? Апасынан башка эч кимиси жок баланын атына, апасынын аты кошулбай, анан кимдин аты кошулмак эле? Ар түрдүү тагдырлар болот, баарынын тагдырын өзүңөрдүкүндөй көрө бербегиле. Ансыз деле турмушта Айгүлдүн баласы Мээримдин уулу Жылдыздын кызы деп эле айтылат. Болгону ошентип документтештирилет. Кийин уул кыз бойго жеткенде өзү каалагандай кылып өзгөртүп алууга же өзгөртпөөгө укуктуу болот деп жазды ал Фейсбуктагы баракчасына. Эске салсак, кечээ 2-июлда жарандык активист Алтын Капалова 16 жашка чыккан өспүрүмдөргө атасынын ордуна энесинин атын алып жүрүүгө уруксат берилгенин Фейсбуктагы баракчасына жарыялаган. Булак Супер KG. Сауд Арабияда ажылык учурунда 17 миңден ашуун адам кармалды. Сауд Арабияда бийликтен уруксатсыз ажылыкка барууга аракет кылган 17 миңден ашуун адам кармалды. Бул тууралуу Саудиянын маалымат агенттиги коомдук коопсуздук кызматынын башчысына шилтеме берүү менен билдирди. Мусулмандар үчүн ыйык жерлерге ажылык зыяраты Мекке жана Медина аймактарында өткөн жумада өттү. Бийликтин маалыматы боюнча ажылык сапарга 2 миллиондон ашык адам катышты. Мындай сан пандемия башталгандан бери биринчи жолу катталды. Ошол эле учурда
Кыргызстанда 17615 адам мыйзамдуу уруксаты жок эле ажылыкка барууга аракет кылган. Анын ичинен 9509 адам жашоо, иштөө жана чек ара коопсуздук эрежелерин бузган. Мындан тышкары зыяратчыларды мыйзамсыз ташып жүргөн 33 адам кармалганын падышалыктын коомдук коопсуздук кызматынын директору Мухаммад Аль-Басами билдирди. Булак Назар Ньюс.